Ак Дөбө айыл аймагы башка айыл аймактардан өзүнүн кооздугу, көчөлөрдө күйгөн ар түстөгү жарыктары, сейил паркындагы аттракциондору, заманбап талабына жооп берген маданият үйү, Герцен атындагы көркөм сүрөт музейи жана коомго пайдасы тийген ишканалары менен өзгөчөлөнүп турат. Айыл аймагыбыз 3 айылдан турат. Ак Дөбө, Кызыл Сай жана Кызыл Чарба. Ар бир айылыбыздын өзүнүн тарыхы бар. Ак Дөбө айылы биздин заманга чейинки доорлордо азыркы Ак Дөбө айылынын ордунда чоң бир хандык ордо болгон деген уламыштар эл оозунда айтылып келет. Ал хан ордосунун чеби азыркы күнгө чейин айыл четинде агарган дөңсө болуп көрүнүп тургандыктан айылыбыздын аты Ак Дөбө болуп калган. Советтик Союз доорунда айылыбыздын аты Орловка болуп өзгөрүп, Кыргызстан мамлекетибиз эгемендүүлүк алган жылдары кайрадан Ак Дөбө аты коюлган. Кызыл Сай айылы Үйүр Марал өзөнүнүн жээгинде жайгашкан. Бул айыл көп жылдар мурун Узун Дубал деп аталган. Ал эми азыркы учурда Кызыл Сай айылы деп аталып калгандыгы Сай боюнда жайгашкандыгына байланыштуу. Кызыл Чарба айылы. Азыркы Кызыл Чарба айылын жаңы Кызыл Чарба деп койсок дагы болот. Ал эми эски Кызыл Чарба айылы андан жогорураак жерде жайгашкан. Союз малында 50-жылдары жылдары колхоз-совхоз чарбачылык иштери өркүндөп келе жаткан учурда эгин талаалары бир беткей болуусун көздөгөн колхоз башкармалыгы айыл элин ал кездеги Орловка айылына көчүүсүн талап кылган. Ошол кездеги жаш үй бүлөлөр Орловка айылына көчүп келсе, ал эми ата конушун таштагысы келбегендер азыркы Кызыл Чарба айылы жайгашкан жерге отурукташып калышкан. Бул 3 айылдын тарыхы, бирок 3 айылды бириктирген чоң күч бар. Алар ынтымак, биримдик жана бир туугандык мамиле. Ушул 3 айылдын элинин ынтымагы, биримдиги жана бир туугандык мамилесинин күчү менен СССР малында Красная Заря колхозу бүткүл Союзга атагы чыккан алдыңкы колхоз болууга жетишкен. Азыркы учурдагы айылыбыздагы биз сыймыктанчу кооз жайларыбыз, аттракциондор, имараттарыбыз жана асфальт төшөлгөн көчөлөрүбүз дал ушул 3 айылдын элин ынтымак жана биримдигинин негизинде сакталып келе жатат. Ал эми азыркы учурда болсо Ак Дөбө айыл аймагынын келечектеги иш пландары туурасында Ак Дөбө айыл аймагынын башчысы Орозбаев Жамалбек Байкеге кененирээк маалымат алууга киребиз. Келечектик пландар боюнча Кудай буйругу мынакей биздин алдыда мына коюп аткан максатыбыз 2019 жылы Жайка Япон фондунун эсебинен бизге мына $20 миллион бир каражат келет. Ошонун эсебинен бизге көпүрө салышат. Ошол көпүрөгө салганга стройматериал, щебенка, бетон деген керек болот. Ошол багытта азыркы биз жана жогоруда айтып кеттим. Марат Молдонович биздин губернаторго ошол проектти алып барганбыз. Ал жактан колдоо көрсөтүлүп атат. Ошону Кудай буйруса биз ишке ашырып атабыз. Биз жаштар өзүбүздүн айылыбыз менен сыймыктансак болот. Себеби Союз малында Красная Заря колхозунан өнүгүүнү баштап, азыркы учурда дагы айыл аймагыбыздын алгылыктуу иштердин болуп жатканын байкасак болот. Аларды тактап өссөк, башка айылдарда кездешпеген сейил паркыбыз менен өзгөчөлөнүп турат. Жана келечек муниципалдык ишканасынын таш майдалоочу заводу жана айылыбызга алып келген бир нече техникаларын айтсак болот. Ак Дөбө айыл аймагында жаштар борбору 2015 жылы Ак Дөбө айыл өкмөтүнүн жана жергиликтүү жаштардын демилгеси менен түзүлгөн. Ак Дөбө жаштар борборунун негизги максаттары болуп, жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик жаштар саясатын өнүктүрүү программасын ишке ашырууга өспүрүмдөрдүн жана жаштардын катышуусун камсыздоо. Ошондой эле жаштар демилгелерин колдоо үчүн шарттарды түзүү жана жаштардын адеп ахлактык, интеллектуалдык, чыгармачыл жана физикалык потенциалын өнүктүрүү. Жергиликтүү жаштар үчүн жеке өнүгүү көндүмүнө ээ болууга, кошумча билим алууга, кесиптик багыт берүүгө, өспүрүмдөрдүн жана жаштардын чыгармачыл жөндөмдөрүн өнүктүрүү боюнча, ошондой эле укуктук маданиятты калыптандырууга багытталган окутуу кызматтарын көрсөтүү. 2015 жылы Ак Дөбө айыл аймагында Ак Дөбө жаштар борбору түзүлгөн. 3 жылдан бери коомчулукка пайдасы тийген жакшы иштерди жасап келишүүдө. Ак Дөбө жаштар борборунун жетекчиси Кайрат Сагынбаевдин кененирээк маалыматтарды ала алабыз.
Аталган борбор жаштарды патриоттуулукка, маданияттуулукка, сергек жашоого, тарыхый жана маданий мурастарды сыйлоого, меримдүүлүккө жана руханий адептүүлүккө чакырган иш-чараларды байма-бай уюштуруп келет. Биздин жаштар борбору жаңы ачылган жылдары ошо биздин добуш коомдук бирикмесинин жаштар стабилдүү жана өнүккөн өлкөнүн өзөгү деген долбооруна пилоттук негизде алып, ошол учурда ЮНИСЕФ, Улуу Британиянын техникалык колдоосу менен биз өзүбүзгө ар кандай жабдууларды алганбыз. Андан кийинчерээк ошо идея жана инстрим уюмдары менен меморандум түзүп алып, ошол 1,5 жыл алар менен тыгыз кызматташтыкта болуп келдик. Биздин ар кандай долбоорлорубузду, ар кандай демилгелерибизди ушул уюмдар аркылуу ишке ашырып келгенбиз. Андан кийин ушул акыркы 2 жылдан бери Жаштарды өнүктүрүү институту менен меморандум түзүп, ошолор менен азыр тыгыз байланыштабыз. Жаштар борбору жаңы түптөлгөн жылдары айыл өкмөтүнүн 2-чи кабатында бош калган 2 бөлмөнү өздөрүнө кеңсе кылуу үчүн Бакайта райондук миграция жана иш менен камсыздоо бөлүмүнүн колдоосу менен капиталдык ремонттон өткөрүп алып, өз ишмөрдүүлүгүн баштаган. Жаңыдан ачылган жаштар борборун колдоо максатында биздин добуш коомдук бирикмеси жаштар стабилдүү жана өнүккөн өлкөнүн өзөгү долбооруна пилоттук негизде алып, Кыргыз Республикасынын Жаштар министрлиги, ЮНИСЕФ жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги техникалык материалдык колдоо көрсөткөн. Азыркы учурда жаштарды өнүктүрүү институту менен тыгыз байланышта кызматташып, бир нече техникалык жабдуулар менен өздөрүн камсыздап келишет. Жергиликтүү жаш активисттер жеке демилгелерин жаштар борборунун атынан мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарга, эл аралык уюмдарга жана донорлорго долбоор кылып кайрылып, бир нече кичи гранттык утуштарга ээ болуп, аймактык социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө салымдарын кошуп келишет. Мисалга алсак, жаман адат, чыр-чатактын булагы, келечекке кесип тандоо, жаш ишкерлер өнүгүүнүн булагы, менин айылым, булгаба, тынчтык баарлашуу, алдын алуу тынчтыкка жол ачат долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашырган. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы жонунан кичи грант утуп алуу аркылуу 8 долбоор, ал эми өздүк демилгелер, спонсордук колдоолор аркылуу 40тан ашуун иш-чараларды уюштурган. Жаштар борборунун дагы бир чоң жетишкендиктери бул биздин айыл аймакта коомдук алдын алуу борборун ачуу болду. Бул 2016-жылдын аягында ушу жаштар борборунун демилгеси Жаштарды өнүктүрүү институтуна сунушталып, Дрим долбоорунун негизинде бул каржыланууга алынып, ошол жактан колдоо таап, ушул айыл аймагыбызда коомдук алдын алуу борборуна ачканга жетиштик. Бул коомдук алдын алуу борбору бул ошо коомдогу кылмыштуулуктун алдын алуу, ар кандай чыр-чатактардын деги эле ушу коомдогу жат көрүнүштөрдүн баарын алдын алуучу бир профилактикалык уюм болуп саналат. Анын ичинде мүчөлүктө айыл өкмөт кызматкерлери, жаштар, жаш активисттер, аксакалдар кеңеши, аялдар кеңеши, күч структураларынан мүчөлөр кошулган. Бул жакында гана ачылып, азыр өз ишмердүүлүгүн баштап жатат. Жана ушул эле долбоордун алкагында ушул жаштарга туруктуу кеңсе кылуу үчүн ушул өзүңүздөр азыр ушул көрүп турган музей имаратынын 1-чи кабатынан өзүбүзгө бөлмө алып, ушул жерде дагы капиталдык ремонттон өткөрүп алууга жетиштик. Жаштар менен биргеликте коомдук маанидеги иштерди кайтарымсыз аткаруу максатында волонтердук кыймылдарды өнүктүрүп, кайрымдуулук жана тазалык акцияларды уюштуруп келишет. Жаштар борборунун алдында түзүлгөн бул ыктыярчылар тобу жергиликтүү деңгээлде маданий, интеллектуалдык жана спорттук иш-чараларды уюштуруудан тышкары айлананын тазалыгына кам көрүү жана таза жашоо маданиятын жайылтуу максатында ишембиликтерди жана тазалык акцияларын уюштуруп келишет. Мындан тышкары аймагыбыздагы жалгыз жашаган карыларга көңүл бурушуп, үйлөрүнө барып, үй тиричилик жумуштарына көмөктөшүп, чогултуруп чай ичишип, алар менен маектешип көңүлүн көтөрүп, батасын алууну адат кылып алышкан.
Ак Төбө жаштар борбору түзүлгөндөн бери азыркы убакытка чейин жаш ыктыярчылар тарбияланып келет. Ыктыярчылар тобу да түзүлгөн. Алар коомдук маанидеги иш-чараларды өткөрүшөт. Ыктыярчылардын жардамы менен көптөгөн элдерге таасирин тийгизе турган иш-чаралар өтүп келе жатат. Бул боюнча кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Жекече тарыхыбыз боюнча айта кетсек, биз Ак Төбө жаштар борбору ачылгандан баштап өзүбүздүн ыктыярчылык кадамыбызды таштап баштаганбыз. Ошодон берки азыркы 3 жылдык аралыгында ар кандай иш-чаралар болот, долбоорлор болот, баарысына ыктыярдуу түрдө келишип, активдүү катышып, өз салымыбызды кошуп келебиз. Мен ушул жаштар борбору ачылганына 1 жыл болгондон кийин келгем. Чынын айтканда, анан кийин ушул жаштар борбору менен ыктыярчы болуп жүргөнүмө 2 жылдын жүзү болду. Ошол 2 жыл аралыгында өзүм ошол менен өзүмдү ыктыярчы болом деп өзүмдү даярдап жаткан убактагы максаттарыма жеттим десем жаңылышпайм. Себеп дегенде бул жакка келгенге чейинки менин кандай максаттарым болсо, ошол максаттарыма азыр жете отурам десем болот. Жаштар борбору туурасында айта турган болсок, бул коомчулук үчүн бир чоң курал болуп бере алат. Себеби азыркы учурда жаштар бул коомчулуктун бир бөлүгү. Жаштардын акыбалына кайрылсак өтө кайдыгерлик, маалыматсыздык, ар кандай көйгөйлөр бар да, маселелер. Ошону чечүүдө жаштар борбору чоң жардамын тийгизип келет. Ушул жаштардын арасында жүрүп отуруп биз көптөгөн өзүбүзгө тажрыйбаларды ала алдык десек болот. Ыктыярчылык туурасында да айта кетсек, бул негизинен бир чоң бир кесип десем жаңылышпайм. Себеби ыктыярчылык бул өзүңдүн ыктыярың менен ушу айылың, жериң үчүн, өлкөң үчүн өсүп өнүгүүсүнө өз салымыбызды эч кандай акы талап кылбай кошуп келүүдөбүз. Мисалы, ыктыярчылыктын баалуулуктарын мен салыштыра кетсем болот. Себеби дегенде ушул күнгө чейин ыктыярчы болбогон убакка чейин мен кандай элем, ал эми болгондон кийин өзүмө кандай пайдаларды ала алдым жана коомчулугума өсүп өнүгүүсүнө кандай салымымды коштум, мен таразалап билип, ошону тереңирээк сездим деп айта алам. Айтып коет эмеспи, жаштар бүгүнкү күндүн жарымы, эртеңки күндүн бүтүнү деп. Ошонун сыңарындай бул келечек жаштарда деп коет. Анан ошол азыркы учурда дагы бул өзүбүзгө жаш ыктыярчыларды дагы топтоп, аларды өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп, аларга үйрөтүп, ошолор менен мамиле түзүп, ошолор менен иш алып барып жаткан учурубуз. Менин жеке оюм боюнча ушул жаңы эле айтып кеткендей, келечек бул жаштарда, анан алдыга карай гана умтулабыз да. Коомго анын ичинен жаштарга багытталган пайдалуу иш-чараларды уюштуруп келгендиги жана мамлекеттик жаштар саясатын жергиликтүү деңгээлде ишке ашырууда активдүү иш алып баргандыгы үчүн бир нече сыйлыктарга жетишкен. 2016 жыл жыйынтыгы боюнча облустук сынакта мыкты жаштар ордосу жана мыкты долбоор наамдарын ататып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн сыйлыгына ээ болсо, ал эми 2018 жылы жергиликтүү жаштардын руханий дараметин жогорулатууга кошкон салымы үчүн Ак Төбө айыл өкмөтүнүн сыйлыгына татыган.